Саламатсыздарбы, урматтуу прокуратура кызматкерлери, кадырлуу ардагерлер жана бүгүнкү иш чаранын меймандары. Кыргыз прокуратурасы мыйзамдуулуктун жана укуктук системанын калыптануусунун күзгүсү. Анткени мыйзамдарды так аткаруу, адам укуктары менен эркиндиктерин, мамлекеттин кызыкчылыктарын коргоо, укук коргоо тутумунун, анын ичинен прокурорлордун кынтыксыз ишинен түздөн түз көз каранды. Баарыңыздарга белгилүү болгондой, коррупция менен күрөшүү, мыйзамдуулукка так көзөмөл кылуу менин негизги талабым болгон. Бирок бул талаптарды ишке ашыруу үчүн алгач шарт түзүп берүү керек эле. Анткени кызматкерлерге жоопкерчиликти жүктөөдөн мурун алардын кызматтык милдетин так аткарууга көмөкчү боло турган шарттарды түзүү бул мамлекеттин иши. Бирок тилекке каршы республика боюнча Союздан калган административдик имараттардын басымдуу бөлүгүнүн эскилиги жеткен, ал эми жаңы кызматтык турак жайлар салынбай келген. 2021 жылдан баштап бул жагдайдан чыгуу максатында тынымсыз көрүлгөн аракеттердин натыйжасында бир катар объектилердин курулушу аяктап пайдаланууга берилди. Мисалы, 2021 жылы Кочкор райондук прокуратурасынын, 2022 жылы Баткен гарнизонунун аскер прокуратурасынын, 2023 жылы заманбап талаптарга жооп берген Талас облустук, Чоң Алай райондук прокуратураларынын административдик имараттары курулду. Учурда 70% административдик имараттар капиталдык оңдоо түздөөдөн өттү. Ал эми быйылкы жылдын эсебинен Нарын облусунун, Нарын шаарынын, Нарын районунун прокуратураларынын имараттарын куруу үчүн мамлекеттик казынадан тиешелүү акча каражаттары бөлүнүп берилди. 2021 жылы Кочкор, Кемин райондорунун, 2022 жылы Талас, Баткен областарынын, Талас шаары, Бакаята райондорунун, 2023 жылы Нарын облусунун, Чоң Алай райондорунун прокуратура кызматкерлери үчүн жалпысынан 75 кызматтык батир салынып, пайдаланууга берилгендигин дагы айта кетишим керек. Азыркы учурда батирге муктаж болгон кызматкерлердин 40% кызматтык турак жай менен камсыз болгон. Ал эми менчик турак жай менен камсыз кылуу максатында ипотекалык насыялоо программасынын алкагында Бишкек шаарында 400 батирлүү турак жай курулууда. Мамлекет тарабынан прокуратура кызматкерлерине жаңы турак жай куруу, заманбап кызматтык имараттарды салып, тийиштүү шарттарды түзүп берүү иштери тынымсыз уланууда. Прокуратура кызматкерлеринин жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн эс алуусуна жана ден соолугун чыңдоосуна шарт түзүү максатында мамлекет тарабынан күн чубак пансионаты прокуратурага өткөрүлүп берилип, оңдоо түздөө иштери жүрүп жатат. Ошондой эле Кыргыз прокуратурасынын тарыхында алгачкы жолу кесипкөй адистерди даярдоо, кадр саясатынын пайдубалын түктөө максатында башкы прокуратуранын юридикалык академиясы түзүлдү. Бул академия прокурордук кадрларды даярдоо борборунун базасында түзүлүп, жеке эле прокуратура эмес, юстиция, жалпы укук коргоо жана сот тутумунун кадрларын даярдайт. Келечекте бул окуу жайда республикада юридикалык билим берүүнүн флагманына айланарына үмүт артамын. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү салтанаттуу иш чарадагы өлкөбүздүн прокуратура органдарына карата мамлекет тарабынан көрүлүп жаткан камкордуктун бир бөлүгү десем жаңылышпаймын. Анткени Свердлов райондук прокуратурасынын эски имараты 1962 жылдары курулгандыктан, эскилиги жеткен бул жайда кызматкерлердин иштөөсүнө толук мүмкүнчүлүк болбой калган эле. Ошондуктан биз жаңы имарат куруу боюнча чечим кабыл алганбыз. Жыйынтыгында бүгүн мына ушу Свердлов райондук прокуратурасынын жаңы заманбап имаратынын ачылышында турабыз. Мындай жаңы имараттардын салынышы менен прокуратура органдарынын ишмердүүлүгүн арттырууга толук шарттар түзүлүп берилди десек жаңылышпайбыз. Бул маанилүү мамлекеттик институт ар дайым мыйзамдуулукту жана укуктук тартипти сактап, коомдун укуктук түзүлүшүн коргоп келе жатат. Буга Кыргыз Республикасынын прокуратурасы 3 жыл аралыгында мамлекетибиздин пайдубалы болгон укуктук талаанын калыптануусуна жана өнүгүүсүнө багытталган бир топ алгылыктуу иштерди жасады. Мисалы, башкы прокуратура тарабынан мамлекеттин жазык саясатын жөнгө салуучу кодекстер иштелип чыгып колдонууга киргизилди.
Бул кодекстердин негизинде социалдык же саясий абалына карабастан мыйзам алдында баары бирдей болсун, кол тийбес деген түшүнүккө жол берилбесин деген тапшырмам ишке ашып, кылмыштуулук, анын ичинде коррупцияга каршы тынымсыз күрөш жаатында коомдо жаңы маанайды, мыйзамдын күчүнө жана адилеттикке болгон ишенимин жаратты. Бүгүнкү күндө прокурорлук көзөмөлдүн негизинде жеке ишкерлердин мыйзамдуу кызыкчылыктары ишенимдүү корголууда. Ошол эле учурда бюджеттен уурдалган миллиондор мамлекетке кайтарылып жатат. Аныкталган зыянды өндүрүү бул прокуратура органдарынын негизги максаттарына кирбейт. Бирок ошентсе дагы буга карабастан 2023 жылы прокуратура органдары жалпысынан 17 миллиард 979 миллион сомдук зыян аныктаган. Анын ичинен 16 миллиард 923 миллион сом өндүрүлгөн. Бул сумманын 4,5 миллиард сому акчалай түрдө, ал эми 12 миллиард сомдон ашыгы мүлктөр түрүндө өндүрүлгөн. Урматтуу прокуратура кызматкерлери, быйыл дүйнөнү дүңгүрөткөн улуу каганат түзгөн зор империянын ээси, кылым карыткан кыргыз элибиздин тарых барактарынын бир бүктөмү болгон Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнө 100 жыл болот. Ошондой эле Кыргыз улуттук прокуратурасынын түзүлгөндүгүнө дагы 100 жыл толуп отурат. Мындан сырткары быйыл Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун төрагалыгы алдында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башкы прокурорлорунун 22-чи отуруму жана түрк мамлекеттеринин башкы прокурорлор кеңешинин 3-чү отуруму Кыргызстанда өтөт. Мындай эл аралык маанидеги иш-чаралардын максаты өз ара ишенимди, достук менен ынак коңшулук мамилени, коопсуздук менен туруктуулукту бекемдөө, заманбап чакырыктар менен коркунучтарга биргелешип каршы туруу болуп саналат. Биз коопсуздукту жана экономикалык өнүгүүнү камсыз кылууга, адам укуктарын коргоого, мыйзамдуулуктун жана демократиянын үстөмдүгүн сактоого өзгөчө маани беребиз. Себеби Кыргызстан мыйзам үстөмдүгүн жана адам укугун бекемдөө принциптерин карманат. Бул иш-чаралар Кыргыз прокуратурасы үчүн гана эмес, Кыргыз мамлекети үчүн дагы өзгөчө мааниге ээ. Урматтуу меймандар, прокуратура кызматкерлери мыйзамдын ишенимдүү сакчылары катары коомубузду адилетсиздиктен жана мыйзамсыздыктан коргоп келгендиктен прокуратурасыз мыйзам үстөмдүгүн орнотуу мүмкүн эместигин баса белгилей кетейин. Ал эми прокуратура кызматкерлери мамлекет ушундай шарт түзүп берип жатканда сиздер өз ишиңиздерди татыктуу аткарып, мыйзамдардын аткарылышына так көзөмөл жүргүзүп, адам укуктарын коргоп, коррупция менен катуу күрөшөсүздөр деп мен терең ишенемин. Бүгүн прокуратура кызматкерлеринин иштөөсүнө толук шарттар түзүлдү десек болот. Ошондуктан сиздердин өлкөнүн жаркын келечеги үчүн ак тилден иш алып барууңуздарды талап кыламын. Анткени биздин азыркы таптагы аракеттерибиздин бардыгы Кыргызстандын бакубаттуулугу үчүн жасалууда. Өлкөнүн өнүгүүсүнө кошкон баа жеткис салымыңыздар үчүн прокуратура кызматкерлерине жана кадырлуу ардагерлерине терең ыраазычылык билдиремин. Жаңы конушуңуздар кут болсун, баарыңыздарга ийгилик каалаймын.